5-ші канал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Эфирде күндөмү маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Айтурган Сатиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Алай районунун прокуратурасы Ош Иркеч-Там трассасын тоскон акция катышуучуларын сотко берди. Көзөмөлдөөчү орган тынч эмес жыйынды өткөрүүгө тыюу салууну талап кылат. Бишкек ТЭЦ-інде отунду жокко чыгаруу боюнча өзгөчө ири коррупциялык схемалар аныкталды. ИИМ кылмыш ишин козгоду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысынын 1-чи орун басары кызматынан кетти. Кафеде чатак чыгарып, аскер наамын булгагандыгы үчүн. Диндердеги реформалар, тарых музейин реконструкциялоо, медицина тармагында жардам, Туркия Кыргызстандагы бир катар маанилүү долбоорлорго катышууга даяр. Алмазбек Атамбаевдин Туркияга болгон иш сапары соңуна чыкты. 4 күн аралыгында мамлекет башчысы республиканын жогорку жетекчилиги менен жолугуп жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн 4-чү саммитине катышууга үлгүрдү. Визиттин жыйынтыгы тууралуу Алмазбек Атамбаев журналисттерге маек куруп берди. Сапардагы таасиринен тышкары Алмазбек Атамбаев айрым өлкө ичиндеги саясий маселелерге да токтолду. Айдай Аманкулова теманы улантат. Өлкө башчынын Түркияга болгон иш сапары ол жолу диний маселелерди реформалоо үчүн $10 миллион, тарых музейин реконструкциялоого 15 миллион жана андан көбүрөөк жашыл акча Кыргызстанга келмей болду. Таксандарды президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге берген интервьюсунда билдирди. Эң башкысы жүздөгөн өтө оор бейтапка жарыкчылык ырахатын тартуулоо. Жарандар үчүн жол кире төлөө маселеси гана калат. Бирок мурда учактын барып келиши $1000 ашык болсо, азыр айрым компаниялардын кызматы $300–400. Баалар 2 эсе арзандады. Бул акчаны тапканга жарандардын күчү жетет. А мурда Туркияда дарылануу үчүн көп каражат топтоого туура келчү. Эми Туркияда бекер дарылануу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бул арада өлкө бажы биримдигине кирсе, Түркия менен болгон экономикалык кызматташтык алып сатуудан өндүрүш деңгээлинде жогорулары белгилүү болуп калгансыды. Биз Бажы союзуна кирген соң, ишкана ачкысы келген инвесторлор үчүн мамлекет ыңгайлуу болуп калат. 200 миллиондук рыногу бар. Бажы союзуна чыгуу үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Анын үстүнө Туркия президенти жана премьери келечекте Бажы союзу менен кандайдыр бир келишим түзүү жолдорун көрүп жатышат. Башкысы мамлекетте туруктуулук камсыздалышы зарыл. Алайдагы кырдаал мыйзамдуу жол менен чечилиши абзел экендигин билдирди президент. Эгерде маселенин баарын мисалы бунун күнөөсү жок деп эле бир айыл чыга калып жол тоссо, ал адам түрмөдөн чыгып кетсе, же сотко тартылбай калса, анда Кыргызстан эртең жок болот, ачык айтайын. Эгерде чын эле Келдибековдун күнөөсү жок болсо, анда эмне коркуп атат сотту тездеткенден? Батыраак өткөрө койбойбу? Анда туура эмес ошо жанагы күнөө койгон прокуратура башы менен жооп берет. А эгерде мисалы азыр Кыргызстанда могуналарды көрүп алып, ар бир шылуун өзү үчүн бир айылды дайыма көтөрө алат. Анда Кыргызстанда эмне болот? Аягында анда Кыргызстан жок болот да. Өлкө башчы бул күндөрдө Кыргызстанды олку-солку кылгысы келген күчтөр жетиштүү экенин кошумчалады. И сегодня такие попытки будут делаться. Бүгүндө түштүктө кырдаалды олку-солку кылгысы келгендер бар. Мен билем атайын кызмат, ал жакта авторитеттүү адамдын өлтүрүү аракетинин алдын алып калышты. Бул өлүм үчүн бийликке күнөө тагып, бейстабилдүүлүк абал жаратууну көздөшөт. Тоже одной из задач это расшатать ситуацию. Түштүктөгү газ көйгөйүнө токтолгон Атамбаев калкты бир аз чыдамдуу болууга чакырды. Я уже читаю сегодня на сайтах. Мына мен окуп атам сайттардан. Кыргызгазды кайра Газпромдон кайтарып, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү башташ керек дегендерди. Анда Кыргызстан ар дайым коңшулаш мамлекетке көз каранды болот. Чек ара маселелерин, көз карандысыздык жагын чечишибиз керекпи же жокпу? Манас аба майданынын келечеги боюнча суроодагы көңүл борборунда президент барандуу инвестиция жана арзан керосин менен камсыз кылган тараптарга артыкчылык берилеринен үмүт кылды. Сунуштар түшсүн. Парламентте бул маселени талкуулаганы жакшы. Ошондо коомчулуктагы маалымдар болот. Кытайлыктардын сунушу бар. Түрктөр кызыгып баштады. Башка өлкөлөрдүн каалоолору болсо, алар да беришсин. Өкмөт болсо аларды парламентке алып чыксын. Парламент талашып тартышып, эл алдында ачык айкын жол менен чечишсин. Парламенттик өлкөнүн артыкчылыгы ушул. Главный смысл парламента, чтобы все было прозрачно.
Аны менен катар күн деминдеги мөңгүлөр боюнча мыйзамга кол койбогондугунун себебин дагы түшүндүрүп өттү. Жаратылышты ошол эле маалда өндүрүштү дагы сактай турган документ керек, деди Алмазбек Атамбаев. Өкмөт генишкана маселесин чечсин, болбосо чечүүчүлөргө жол бошотуп берсин деген кескин оюн ортого салды өлкө башчы. Болгону бир иш гана иштеп атат, мына Кумтор. Мен азыр карап окуп атам интернеттен. Аны да токтотоюн жаттыр. Өкмөт азырга чейин иш планын бербептир. Биз кайда барабыз мынтип отурсак? Президент пикиринде бийлик эле эмес, ар бир жаран өлкө өнүгүшүнө өз салымын кошушу керек. Бекеринен быйыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыяланган эмес. Айдай Аманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал, Түркия, Бодрум. Алай районунун прокуратурасы сотко Ош Эркеч-Там стратегиялык трассасын бууган депутат Келдибековдун тарапкерлеринин жыйынына тыюу салуу жөнүндөгү арызын сотко берди. Көзөмөлдөөчү орган соттон милиция кызматкерлерине карата күч колдонуу фактыларына көңүл бурууну өтүнөт. Ошондой эле прокуратура буга чейин Алай районунун соту тарабынан акция өткөрүү жайын өзгөртүү чечими чыкканын белгилейт. Соттун чечими райондук администрация жана милиция органдарына аткарууга жөнөтүлгөн. Көрсөтүлгөн соттук чечимге карабай акция уюштуруучу жана катышуучуларына жолдоо өткөрүүсүн улантышкан. Муну менен башка жарандардын эркин жылып жүрүү конституциялык укугу бузулууда. Прокуратура ошондой эле жыйындын 9 катышуучусуна эскертүү берилгенин, дагы 12сине карата административдик протокол түзүлгөнүн эске салат. Жол тосуу жана бийликтин өкүлүнө күч колдонуу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Күн мурун антимонополдук кызматынын жетекчилигинен бошотулган Бабырбек Жээнбеков кызматтан четтетилишин мыйзамсыз деп чыкты. Анын билдирүүсү боюнча ал убакта чиновник ооруп жаткан. Эксперттер башка иш түшкөндө атка минерлер ооруканага жатып алуулары модага айланып бараткандыгын белгилешүүдө. Теманы Самат Качканов улантат. Акыркы убактарда кимдир бирөөнүн, атап айтканда кайсы бир чиновниктин же саясатчынын үстүнөн кара булут айлана баштагандай эле ооруп калып, дарыланууга чыгып кетмей адатка айланып баратат. Негизинен бул ыкманы сот жообунан качуу үчүн же кызматында калып калуу үчүн колдонушаарын эксперттер айтып эле келишет. Ага далил катары мисалдар деле жетиштүү. Учурда монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Бабырбек Жээнбеков ооруканада. Белгилүү болгондой, ал күн мурун кызматынан бошотулган. Бирок Жээнбеков мырза ага чейин эле ооруп калгандыгы жөнүндө справкасын көрсөтүп, кызматтан алынуусун мыйзамсыз экенин белгилөөдө. Анткени эмгек кодексинде ооруп ишке чыкпай аткан кызматкер жумушунан четтетилбеши керек деп жазылган. Эгер адам чында ооруп калып медициналык бүтүнү бар болсо, анда суроо жок. Анда мыйзам боюнча сот кызматына кайра кайтарууга чечим чыгарууга милдеттүү. Мыйзамда мөөнөттөрүнө чейин каралган. 4 айга чейин ооруп калса, текшерүүдөн өтүп, аны коюлган диагноздары менен көрсөтүп бериши керек. Бабырбек Жээнбековду кызматына бошотуу чечими антимонополдук агенттиктин кызматкери Нургалы Кудаяровдун пара алганы менен байланыштуу. Маалым болгондой, Кудайаров 10 күн мурун Кудайберген базарынын жетекчилигинен өзгөчө ири өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалган. Суракта ал 300 000 сом жетекчиси Бабырбек Жээнбековго берилмегин билдирген. Мындан улам экс-чиновник кокустан эле оорулуу болуп калгандыгы айтылууда. Өзүнүн ишин жасап, кийин кылтакка илинип калганда, баары тең ошо кылтактан кантип чыгып кетиштин айласын табышты ойлошот. Мына ошондо биринчиси адвокат болсо айтат, больницага жаткының, сени камагыча жата бергиниң. Анан доктурлар менен сүйлөшөт. Бул жерде доктурлардын эки мындайча мүнөзү бар да. Бир четинен баягы докторлук гуманизм түшүнүгү менен, экинчи жагынан жөн эле кызылдай акчанын күчү менен аларды соп-соо жерден оору деп чыгарат. Токтогул Акчикеевдин айтымында бул синдром кечөө жакында эле пайда болгон эмес. Кокустан оорулуу болуп калуу тажрыйбада мурдатан эле бар. Айтымында өзү Ички иштер министрлигинде иштеп жүргөндө мындай учурларга көп кездешчү. Кээ бирлер баягы кылмыш кылышат, кээ бирлер орой түрдө мыйзамды бузушат, кээ бир түрдө моралдык, кызматтык этиканы бузушат. Анан ошондон кийин баягы аларды кызматтан айдап чыгаардын алдында алардын баары тең больницага жатып алышат. Эң кыйындары туберкулез болуп ооруп жатышат, анткени туберкулездун оорусу 1 жылга чейин жатат. Же болбосо эсинен ажыраган деп психиатрический жатып алат. Анын мөөнөтү жок, жата бересиң. Кылмыш иши козголгондон кийин да ооруп калгандар болоору белгилүү. Алардын катарын Жогорку Кеңештин 2 депутаты Курманбек Осмонов менен Ахматбек Келдибековдор толуктайт. Осмонов оорунусуна байланыштырып сыртка чыгып, Кумтөр боюнча экс-чиновникти жазага тартуу мөөнөтү өтүп кеткенден соң өлкөгө кайтып келди. Кийин аларга экс-калаа башчы Иса Омуркулов кошулду. Ага карата мыйзамсыз жер берген делип иш козголгондон кийин мыйзамга ылайык айыпталуучу ооруп жаткан болсо, тергөө амалдары илгерилебейт.
Алар чындап ооруп жатышабы же жокпу? Аны бүтүм чыгарып берген медиктер гана билишет. Эгерде тергөө алардын ооруп жатканынан күмөн санаса, суд медэкспертизага кайрылууга укуктуу. Если у следствия возникло... Тергөөдө айыпталып жаткан оорубай эле оорулуу деген справканы жасатып алган деп эсептесе, комиссия менен текшерте алат. Анын олуттуу оорулуу эмес экенин аныктоо үчүн. Эгерде тергөө ойлогондой болуп чыкса, анда жалган документ берген дарыгерге да, айыпталуучуга да кыйын болуп калат. Чындап жогорку мамлекеттик кызматкерлер оорулуу болсо, кантип кызматка, болгондо да жетекчилик кызматка алынат деген суроо туулат. Кадр кызматы аларды кабыл алууда ден соолугу каралбаарын белгилейт. Анткени мыйзамдарда андай норма жок. Болгону иш тажрыйбасы, билими жана өздүгүн тактоочу документтер гана талап кылынат, мыйзамга ылайык. Ушул эле аталган мыйзамда мамлекеттик кызматкерлерге соттуулугу бар же болбосо ал белгиленген тартипте алынбаган адамдар кире албайт деген берене иштегендиктен ушуну талап кылабыз. Ал эми анын ден соолугун же саламаттыктыгын тастыктаган документтер боюнча андай талап жок, ошондуктан андай талап биз койбойбуз. Кызыгы мамлекеттик кызматкерлер аттестация убагында да көп ооруп калышат дейт кадр кызматынан. Бул өз кезегинде аталган кызматты бир топ эле түйшүккө салып коет экен. Процедура прохождения аттестации. Аттестацияга бир ай калганда мам кызматкерге билдирүү жиберилет, таанышат. Бирок аттестация убагында ооруп келбей калган учурлар көп эле болот. А бизде мыйзамга ылайык ооруп калса же сыртка чыгып кетсе, аттестация токтотулат. Кээде бир айга чейин созулуп кеткен учурлар бар. Албетте оору айтып келбейт. Ошентсе да жогору жактагылардын баштарына иш түшкөндө чындап ооруп калышабы же бул жөн гана кыйтыр оорусубу айтуу кыйын дешет айрым талдоочулар. Самат Качкынов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын полковниги кафеде мас болуп жатак чыгарган Мурат Аманкулов кылмыш жаза аткаруу системасы органдарынан иштен кетирилди. Бул туурасында ведомстводан билдиришет. 18 майда борбордук кафелердин биринде орун алган окуя боюнча иликтөө өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында куралдуу күчтөрдүн дисциплинардык уставына ылайык офицердин наамын булгаган коомдук жүрүм нормаларын бузгандыгы үчүн жаза аткаруу кызматынын башчысынын биринчи орун басары Мурат Аманкулов кызматынан алынды. Тийиштүү буйрукка күн мурун кызмат башчысы кол койду. Эске салсак, өткөн ай соңунда интернетте ролик пайда болот. Анда мас абалындагы офицер сөгүнүп сагынып, кафе администрациясы менен мушташууга аракет кылат. Аны менен бирге ал чатакты чечиш үчүн бандиттерди тартууга убада кылат. Сот залында кекертеген кесип салган адамдын ден соолугуна эч кандай коркунуч жок. Өз канынан жаралган 3 жашар кызын зордуктады деп шектелип жаткан жаран учурда эсине келип, кайрадан тергөө абагына жеткирилгенин шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдайт. Анткени менен соттук процесстин алдында соттолуучуларды текшерүүгө алган жаза аткаруу кызматы шектүүнүн колунда устара лезвиясы кайдан пайда болуп калганын өздөрү түшүнүшпөйт. Соттолуучунун тарапташтары болсо баштагыдай эле Сакатаевдин күнөөсү жок экенин далилдөө аракетинде. 1 жыл өтүп кайрадан коомчулуктун көңүлүн бурдурган окуя туурасында Айгерим Жаныкулкызы кененирээк. 30-летнего подсудимого карета скорой помощи увозит прямо из зала заседания. Видео снято на мобильный телефон очевидцами. Процесс проходит в закрытом режиме, и прессе туда Жабык түрдө өтүп жаткан сот отурумунда өзүнө кол салып, мойнун лезвие менен тилип салган соттолуучуну тез жардам кызматы алып кетүүдө. 3 жаштагы өз кызын бычактап жана зордуктаганга шектелип жаткан жарандын сот залында окуясы адвокаттын өтүнүчүн судья канааттандырбай койгон соң жасалган. Соттун өкүмүн окуп аткан жерден ошол жана атайын решеткага камалып турган жерден кулап түштү деген маалымат келип түшкөн. Ал жерде ошол департамент конвоириндеги ошолордун кызматкерлер тарабынан караганда анын моюн жагынан кан агып атканын байкап калышып, ал жерге жанагы медициналык тез жардам чакырылган. Медициналык тез жардам келип, ага алгачкы жардам көрсөтүлгөн. Устараны соттолуучу кайдан алган азыр такталууда. Жаза аткаруу кызматынан болсо, Үсөн Сакатаев сот залына кирерде дыкат текшерилгенин айтышат. Департамент конвоирования. Сот залына соттолуучуну алып кирерден мурун алар сөзсүз түрдө текшерилет. Кечээки окуяда деле кызматкерлер шектүүнү СИЗОдон алып чыгып жатканда бир сыйрак каралып, текшерүүдөн өткөн соң сот процессине киргизишкен экен. Ал эми жанагы устара кайдан алынганы азыр иликтенип жатат. Жакын арада билинет. Азырынча балким бул сот залынан бирөөлөр тарабынан берилиши мүмкүн деген вариантта айтылып жатат. Бул жолда коомчулукту дүрбөлөңгө салган Үсөн Сакатаевга байланышкан окуя былтыр апрелде болгон. Өз атасынын мыкаатчылыгынын курмандыгына айланган 3 жашар бөбөк бети башынан тамтык жок ооруканага келип түшкөн. Соо жери калбаган араң жан бала бычакталып ур токпок алынган.
Каргашалы окуя болордон bir күн мурун Казакстанда иштеп жүрүп келген 29 жаштагы кыздын атасы мас абалында болгонун, үй бүлөдө болгон чатактан улам аялын эшикке кууп чыгып, кызы менен үйдө жалгыз калганы чын экенин, бирок бөбөктү сабаган эместигин кармалган соң айтып берген. Кызымды алып жатканымды көтөрүп, чалынып кетти, столдун үстүнө экөөбүздөн кулап кетти. Көтөрсөм кан болуп калды. Канын токтото албай койдум. Сразу сосединдикине келдим, соседимди ойготуп чакырып. Больницага алып келдим кызымды. Ошо больницадан мени бияка алып келди. Учурда дагы жактоочулары жубайым кыз термос сыныктарына кулап жараталганын айтышууда. Бирок окуя болгондон дээрлик эртеси эле наристе бычакталганын милициядан дагы ооруканадан да тастыкташкан. 12ден ашык ножевой ранение кылган, бычак менен сайган, бетине, мойнуна көбүнчө. Андан тышкары катуу баш мээсине катуу травма болгон, ошондуктан азыр бала абдан оор абалда, бир топ кан жоготкон. Ошондо эле медиктер наристенин денесинде зордукталган белгилер бар экенин айтып чыгышкан. Окуя карапайым калкты эле эмес, өмүрүндө көп нерсени көргөн дарыгерлер дагы нес кылган эле. Баргандайды көргөнбүз. Тамекини денесине өчүргөн, камчы менен сабаган, бычак менен сайган, этаждан тыштап кеткен. Мен айтып, бир жылда, бир айда мурун 10-12ге чейин болгон убакыттар болгондо бала ушундай түшчү. Бирок мындай ушундай оор зомбулук кылганды мен биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу бир да киши кечөөнү келген, ошо алып келген милициялар дагы айтып атышат. Биз мындайды көргөн эмеспиз дейт. Ал ортодо кыздын энеси Фарида Кочкоралиева зордуктады деп жазып берген өз арызын танып, күйөөсүнө доосу жок экенин айтып прокуратурага да кайрылган эле. Жактоочулар дагы милиция кызматкерлери жазылган көрсөтмөгө аялды алдап кол койдуруп алган айтышат. Ошондой эле окуя тууралуу жазып чыккан, жалпыга маалымдоо каражаттарга карата нааразычылыктар орун алганы маалым. Үсен Сакетаевдин өңү түсүн көрсөтүп, соттун чечими күчүнө киргенге чейин улам аны массалык маалымат каражаттарынан көрсөтүп турганы өзү туура эмес деп эсептейм да. Деги бизде ушундай массалык маалымат каражаттарында мындай окуялар көп кездешет. Бир баягы публичный адам болобу, же болбосо белгисиз эле бир адам болобу, кармалары менен эле анын аты жөнү, сүрөттөрү газеталарга чыгып калат. Үрөй учурган окуя болгондон кийин абакта отурган Үсен Сакатаев менен жолуккан Азиза Абдрасулова кечээки соттук отурумда соттолуучунун өзүн өлтүргөнгө аракет кылганын түшүнсө болорун айтат. Ал айтты да, мен да досторум, душмандарым бар, мен да куда сөөктөрүм бар дегенде, классташтарым бар. Аны ошолордун алдында эч далилденбей туруп эле ушундай менин кызын өзүнүн канынан бүткөн кызы зордуктады деген айыпты койгон аз келгенси бүт массалык маалымат каражаттарынан кетирип атканы, мен жашагым келбей атат, мен өлгүм келип атат деп ошондой эле айткан бизгечи. Ал кандай болгон убакта дагы, ошол зордуктуу болгондо дагы, болбогон күндө дагы соттун чечими чыкпай туруп, соттун чечими күчүнө кирбей туруп, ал жигиттин мындай өңү башын, аты жөнүн бүт массалык маалымат каражаттарына жарыялап, кайра телевизордон көрсөткөнү бул биздин конституцияга туура келбейт да. Анткени менен бир жылга чоңоюп калган кызынын жүзүн көрсөтүп, кечээ эле энеси менен анын адвокаты эл алдына алып чыкты. Өзүн укук коргоочу катары тааныштырган айым жабырлануучу тараптын жактоочусу катары сүйлөп жатканын айтат. Элге жеткирелик дегени 1-май сотунун калыс эмес иш алып барып жатканы. Башынан баштап эле мына бир жыл болду. Тиги потерпевший сторона деп Кочкоралиева келет эле. Ал потерпевший сторона жакын жоготулбайт, процесске киргизилбейт. Бирок сотто киргизилсин, потерпевший сторона катышсын деген статья бар. Ал укугу пайдаланылбайт. Бул болсо мен дагы как представитель катары менин жактап коңуз, мен эмчекте балам бар эле деп сурангандан катышып неме кылып, неметейин десем бизден арызды да кабыл албайт. Анткени менен соттук териштирүү аяктайын деп калганда устара менен мойнун тилген Сакатаевдин аракети коомчулукту алаксытуу максатында жасалган деп да болгонууда. Анткени анчалык деле уятына чыдабай атса, кол салууну сот залында эмес, башка жерден деле жасаса болбойт беле дегендер да жок эмес социалдык түйүндөрдө. Демейде сааттап күттүргөн тез жардамдын да адаттагыдан тез келиши да түкшүбөл ойлорго түртүүдө. Сакатаев учурда кайрадан тергөө абагында. Күн мурунку окуя өмүрүнө олуттуу коркунуч жаратпагандыктан. Айгерим Жанкул кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Кара кече кенинде электр борбор курулат. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев жумгалдагы Кара кече кениндеги абал менен таанышуу учурунда билдирди.
Анын айтымында азыр көмүрдөн электр энергиясын чыгаруучу станциянын технико-экономикалык негиздемеси иштелип жатат. Ал үчүн $300 миллион бөлүнөт. Ал быйыл күз айларына чейин бүткөрүлүшү керек. Бул документ даярдалган соң коомдук талкууга чыгарылмакчы. Өкмөт башчы электр станциясынын кубаттуулугу 120 мегаваттка чейин болорун, ал бардык экологиялык нормаларды сактоо менен курулаарын кошумчалады. Борбордук ТЭЦ-те күйүүчү отунду жокко чыгаруу боюнча коррупциялык схемаларды Ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармагынын кызматкерлери аныкташты. Электр борбору ишканасынын өкүлчүлүгүнүн жана ТЭЦ-тин кызматтык адамдары 2010 жылдан 2012 жылга чейинки аралыкта жокко чыгарыла турган мазут жана көмүр көлөмүн алдын ала жогорулатып коюшкан. Ийин билдирүүсүндө коррупциялык мүнөздөгү ири мыйзам бузуулар аныкталды деп айтылат. Отун чыгышасына карата өткөрүлгөн анализ көрсөткөндөй, аны жокко чыгаруу системасы өндүрүлгөн энергиянын өздүк наркын жогорулатууга багытталган аныкталды. Тергөө маалыматы боюнча мамлекетке өзгөчө өлчөмдөгү зыян келтирилди. Кызмат абалын кыянат пайдалануу жана документ жасалмалоо беренелери менен кылмыш иши козголду. Тергөө жүрүүдө. Коргоо кеңешинин иш тобу архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттикти ушунчалык коррупциялашкан тармактар деп тапты. Кезектеги отурумда иш тобунун мүчөлөрү ведомстводогу коррупцияны демонтаждоо жолдорун карашты. Адистердин айтымында курулуп жаткан үйлөрдүн көпчүлүгү эл аралык талаптарга жооп бербейт. Узак жылдар дээрлик көзөмөлсүз жана мыйзамсыз курулуштардын кесепети кандай болушу мүмкүн? Нурсулуу Нуркамилова айтып берет. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттигинде 10 негизги коррупциялык зона бар. Мындай маалыматты күн мурун Коргоо кеңешинин жумушчу тобу кезектеги отурумда айтып чыгышты. Атайын түзүлгөн эксперттик топ 4 ай бою мамлекеттик агенттиктин ишин иликтеп чыккан. Курулушка тиешеси бар бардык мыйзам бузууларды, анын ичинде тармакта кеңири таралган коррупциялык схемаларды аныкташкан. Надзор жүргүзүү же болбосо көзөмөл жүргүзүү, ошол курулуп жаткан объектлерди көзөмөл жүргүзүү дагы деп ошондо бир чоң зона бар экен, ал жерде да бир топ коррупциялык көрүнүштөр бар экени аныкталып чыккан. Андан сырткары ушул көзөмөлдөн сырткары ушул уруксат берүү баягы тармагында уруксат берүү чөйрөсүндө да бир топ мандагы өзүнчө баягы коррупциялык зона деп аныктап чыгып, анын ичинде да бир топ баягы коррупциялык көрүнүштөр бар. Натыйжада Коргоо кеңешинин иш тобу курулуш агенттигинин ишин коррупциялашкан тармак деп тапкан. 20 жылдан берки курулуш агенттигинде айрым мамлекеттик кызматтарды чарбалык кызмат көрсөтүүгө алмаштырып, мыйзамсыз сыйлык алуу тажрыйбасы бекем орногон. Тармактагы паракорчулук менен күрөшүү максатында Коргоо кеңешинин иш тобу тарабынан 170ке жакын сунуштар иштелип чыккан. Биринчи бөлүгү бул баягы кыска мөөнөттө аткарылчу иш-чаралар, ошол кандайдыр бир жанагы регламенттерге өзгөртүү киргизүү, андан сырткары ушул бир топ нерселерди мындай тартипке келтирүүгө багытталган иш-чаралар. Андан сырткары экинчи бөлүгү болуп, ошол иш-чаралардын пландын экинчи бөлүгү болуп, бул стратегиялык план болду. Бул стратегиялык планда ушул институционалдык иш-чаралар каралат. Ошол жерде биздин мамлекеттик тийиштүү мамлекеттик органдардын кандай функциясы болуш керек. Бирок акыркы убакта курулуш агенттиги өзүнүн ишин так аткарбай, курулуп жаткан миңдеген объектилер көзөмөлгө алынбай калгандыгын адистер белгилешет. Көзөмөлгө алынса да үстүртөн гана. Эми анын кесепеттери жакынкы жылдарда жалпы жарандарга тиери бышык. Салынып жаткан объектилердин сапаты, анын канчалык деңгээлде нормага жооп берер-бербеси текшерилбей туруп эле уруксат кагаздардын берилиши натыйжада үйлөрдүн кыйроосуна алып келет. Ошондуктан бүгүнкү ошо жергиликтүү архитекторлор, службалар көзөмөл болбогондон кийин, мындай тизгинин тартпаган күч болбогондон кийин алар кээ бир учурларда билгенин кылып атат да. Мына ушул жагынан дагы чоң мындай ката болуп атат. Анан кийин курулуш болуп атканда, мисалы норма боюнча 60 түрдүү бир курулуштун бир нерселерди текшериш керек да, көзөмөл болуп аткан. Арматураларды бири менен сварка кылып атканда, ванная сварка деп коет, ар кандай технологиясы бар. Ордо калаадагы курулуштардын башаламан салынышы, оюн-зоок, кафе, ресторандардын курулушу кулап кыйрабаган учурда деле тегерек четте жайгашкан тургундарга бир топ залакасын тийгизет. Алсак ошол эле коммуналдык кызматтарга ашыкча жүктүн болушу, анткени алар саналуу гана калкты тейлөөгө багытталган. Натыйжада жер астында суу, газ түтүктөрүнүн жарылуусуна алып келиши мүмкүн. Инфраструктурный объекттер жок да. Жаңы подстанциялар курулбайт, эски подстанцияларга жаңы үйлөрдү эметкенде напряжение жетпей атат, электричество жетпей атат, напряжение үйлөрдү кичинекей
төмөн болуп атат. Ошондуктан мунун баары биздин турмуштун сапаты да. Ошондуктан ошо шаарда бизде өлкөбүздө жашаган жарандардын турмушунун сапаты төмөндөп атканын айтыш керек. Ошол плансыз курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр, мекемелер канчалык деңгээлде эл аралык курулуштун талаптарына жооп берет? Эгерде жер солгундап кырсык болуп кетсе, канчалык туруштук берет, аны менен эч кимдин иши жок. Мисалга, шаардын борборунда курулуп жаткан мынабул көп кабаттуу үй. Эгерде көңүл буруп карай турган болсок, туура эмес салынгандыгы байкалат. Үстүңкү кабаттары түз эмес. Мына могу жерде курулуш болуп атат. Ушул жака келип кандай сварка болуп атат? Жасаган иши жок. Үстүнөн бетон курулуп калды. Кандай иштейт? Ошо арматураларбы, сертификациясы бар арматурабы, хамуттардын ошо размери менен коюлду. Айтор сөздөр көп. Мунун баарын көзөмөл кылып туруш керек деп. Чоң аяктан кишилер жашайт, бала бакыра жашайт. Ар жери титиресе эмне болот? Биз болсо сейсмоопасный зонада жашап атабыз. Бул жагына келгенде дагы өтө мындай чоң коркунуч бар да. Өкүнүчтүүсү, тагыраак айтканда коркунучтуусу, мындай үйлөр адистердин айтымында жүздөп, миңдеп саналат. Нурсулу Нуркамилова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Токон Мамытов Кыргыз алтын ишканасынын башкармалыгынын жетекчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу аталган ишканадан билдиришти. Жаңы жетекчи бүгүн эле эмгек жамаатка тааныштырылды. Токон Мамытов буга чейин өлкөнүн коопсуздук боюнча вице-премьери, жогорку кеңештин депутаты, чек ара кызматынын башчысы болуп иштеген. Эске салсак, Кыргыз алтындын буга чейинки жетекчиси Дилгер Жапаровга кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги кумтөр боюнча тоо иштеринин планын бекитүүнүн ордуна убактылуу гана уруксаат берүүнү көздөп жатат. Бул боюнча иш-чаралар центра кеништери токтотулушу мүмкүн деген билдирүү жасалып, компаниянын акциялары 20% түшүп кеткенден кийин гана кыймылдай башташты. Мындай иш-аракеттер дайыма өлкөбүздүн эң ири ишканасы менен сүйлөшүү процесстери жүрүп жатканда эле кайталана баштайт. Акыркы талкуулар канадалык инвестор менен биргелешкен ишкана түзүү боюнча болгон эле. Ал эми кээ бир эксперттер бул маселенин чечилбей создуктурулуп жатышын, атка минерлердин кумтөр алтыны боюнча жоопкерчиликти өз моюндарына алгысы келбей жаткандыгына байланыштырышууда. Анткени саясатчылар акыркы убакта кумтөргө көңүл буруулары өтө эле чектен ашып бараткандай. Эгерде кимдир бирөөлөр кумтөр боюнча биргелешкен ишкана түзүү меморандуму Кыргыз жана Канада тараптары карама-каршы чыгышып, чекит коюлат деп күтүп жатышса, андай ойлору ишке ашкан жок. Быйылкы жылдын башынан бери эле парламенттин депутаттары алтын кенжерине кандайдыр бир тиешеси бар. Бери дегенде эле баш мыйзамды талкуулашты. Алардын баары өндүрүштүн ишин тескерисинче жеңилдетпейт. Анын үстүндө реалдуу иштелип бүткөн. Мөңгүлөр боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештен 3-окууда колдоо таап, президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн. Ал эми өлкө башчысы кээ бир кемчиликтерин белгилеп, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн парламентке артка кайрган. Ал эми КСДПК фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева кайрадан эле президенттин ветосун ашууну көздөп жатат. Мыйзамга ылайык биз президенттин ветосын ашсак болот. Ал үчүн 80ге жакын добуш топтошубуз керек. Депутаттар биздин мыйзам долбоорун колдойт деген үмүттөр бар. Анткени биринчи окууда мыйзамды бардык эл өкүлдөрү жалпы колдоп беришкен. Бир дагы депутат каршы болгон эмес. Мен оюмча президенттин ветосын аша алабыз. Анда өкмөт башчысынын колу коюлгандан кийин мыйзам күчүнө кирмекчи. Кумтөр компаниясы эч жактан бери эле саясий оюндардын чордонуна айланганы эч кимге деле жашыруун эмес. Ал эми мөңгүлөр боюнча мыйзамдын тыкыр иштетилбегендигин жана олуттуу экономикалык чыгымдарга алып келерин адистер бир канча жолу билдирүү жасашкан. Депутаттар аны өздөрү деле түшүнүп турушат. Эксперттер эл өкүлдөрүн көгөрүп жаткандыгын, башка максаттары бар экендигин белгилешүүдө. Кумар оюндар деле Кыргызстандын 300 адамына зыянын тийгизген. Бирок 5000ге жакын адам ишке орношуп, эмгектенип жатышкан. Алар болжолду 5-12 миң адам. Бирок депутаттарга акча керек болчу. Ал эми 300 киши улут болуп, алардын ден соолугу, улуттун саламаттыгы саналды. Азыр кумтөрдөн дагы акча керек. Кумтөр мыйзам долбооруна макул болбосо, мыйзам долбоору ишке ашпайт. Эгер көз жумуп койсо, мыйзам күчүнө кирип, кумтөрдүн ишине олуттуу тоскоолдук жаратат. Мөңгүлөр боюнча мыйзамдын ара жолдо калышы, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин тоо иш пландарын бекитпөөгө себепчи болгон деген дагы башка ойлор айтылууда. Анткени мыйзам күчүнө кирсе жоопкерчилик уруксат берген агенттикке жүктөлөт. Бирок бир жагынан кумтөр юридикалык туңгуюкка такалууда. План бекитиле элек, демек ишти уланткандары да мыйзамсыз эсептелет.
Центера компаниясынын билдирүүсү, Кенжеринде консервация планы боюнча бардык тоо иштери токтотулат жана 2014 жылдын 13 июнундагы иш күнү менен аяктайт. Кумтөр Голд компаниясы экологиялык мониторинг жана коопсуздук көзөмөлүн жүргүзүүгө фабрика менен тоо жабдыктарын камсыздоо үчүн жетиштүү кызматкерлерди калтырат. Бул Центеранын директорлар кеңешинин билдирүүсүнөн кийин Кумтөрдүн профсоюзу эгерде өндүрүш токтой турган болсо жумушчулар митингге чыгарын кабарлады. Кыргызстандагы кен жеринин токтошун Торонто биржасы дагы өз алдыларынча катуу кабылдашып, Центеранын акциясы 20%га түшүп кетти. Ушундан кийин Геология жана минералдык ресурстар агенттиги кен жерин иштетүүгө уруксат берүүнү чечти. Бирок ал дагы убактылуу эле. Кумтөр 10 жылдан бери үзүрлүү иштеп келатат. Ошондуктан кандайдыр бир бузуулар болсо, мурдатан айтышы керек болчу. Мурда бардык тоо иш пландары тиешелүү органдар тарабынан бекитилип турчу. Аны айлана чөйрөк коргоо жана Геология агенттиги дагы тескеп турган. Охрана окружающей среды и предприятие работало. Экономисттер алтын кен жерине саясатчылардын ушунчалык көңүл бурушу экономикага гана эмес, өлкөнүн активдерине жана тоо кен тармагынын келечегине болгон инвестицияга терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтышууда. Мамлекетибизде болсо кирешелүү дивидендтерди алып келчү дагы ондогон келечектүү кен жерлери бар. Бирок Кумтөр кен жеринин тегерегиндеги ызы чуулар жана чечимдердин кечеңдештери Кыргызстандын акырындап инвестициялык ачыктыкты жоготуп бараткандыгын ачыктан ачык айгинелеп турат. Барак эксклавына бүгүн эртең менен тургундардын мүлкүн Кыргызстан аймагына алып келүүгө дагы 7 жүк ташуучу унаа жөнөтүлдү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. ÖKМК кызматкерлери өлкө жарандарын көчүрүүгө көмөк көрсөтүүдө. Эске салсак, буга чейин тургундарга таандык курулуш материалдарын көчүрүүгө 2 каттам жасалган. Барак тургундарынын бир бөлүгү өз мүлкүн аларга жер бөлүнүп берилген Ош областынын Кара Суу районуна алып чыгуу ниетинде. Эске салсак, Өзбекстандагы Барак Кыргыз айылынан 35 үй бүлө көчүп кетүүнү чечкен. Бул айыл өлкөнүн негизги территориясы менен байланышсыз калып келет. Жогорку кеңеш Мирослав Ниязовду Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматына, ал эми Жаныш Рустембековду Туркмениядагы дипломатиялык миссия башчылыгына дайындалышын кубаттады. Бул туурасында парламент басма-сөз кызматы билдирет. Бүгүн алардын талапкерлери Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде каралды. Комитет башчысы депутат Иманалиев экөөнүндө тең дипломатиялык тажрыйба бар экендигин белгиледи. Талкуунун натыйжасында депутаттар экөөнү тең дайындоого макулдугун беришти. Июн окуясынын 4 жылдыгын тынч өткөрүп алуу үчүн күч органдары 8 июндан баштап күчөтүлгөн тартипте иштөөгө түшөт. Тартип сакчылары азыркы тапта аймактагы коомдук кырдаал туруктуу экендигин билдиришүүдө. Кандуу калабынын 4 жылдыгына карата бир катар иш-чараларга даярдык көрүлүүдө. Кененирээк Динара Касымова. Арадан 4 жыл өткөнү менен Феруза Рахманованын көз жашы азыркыга чейин тыйылбайт. Кандуу окуя эгиз уулдарынын биринин ажыратып, энени күйүткө салган. Кошунасы Канышай Доскулова аны сооротуп, көңүлүн жубатып, бири-бирине кайрат айтып турушат. Экөөнүн тең калабадан калган жарааты жеңил эмес. Бири уулдан айрылса, экинчисинин да уулу катуу жарадар болуп, эми гана өзүнө келип калды. Ошолорго өкмөттөн эми кайрылып, бизге алынын жетишинче жардам берип атат. Мына үйлөр сал, олар булар берип атат. Эми башка эч айла да жок, арга да жок, ону унутуш керек эми. Ошол унутуш керек, тынчтык керек азыр элге, элдин журтка тынчтык керек. Деп революция болуп жүгүрүп, же болсо согуш ачып жүгүрө бериштин кереги жок азыр. Эч кимге пайдасы да жок, немеси да жок. Онун көрө тынч. Карапайым эл бири-биринде күнөө жок экендигин түшүнүп калды. Баарыбыз чогуу бир короодо ынтымакта жашап атабыз. Бирок баланын күйүтү эне үчүн оор экен. Башканы унутсам да ошол оор күндү ушул кезге чейин эсимден чыгара албайм. Июн окуясынын 4 жылдыгына карата жергиликтүү бийлик түрдүү иш-чараларды өткөрүп жатат. Элчи болгон аймакта аларды ынтымакка, тынчтыкка үндөөлөр болууда. Расмий иш-чара 10 июнда энелердин көз жашы монументалдык комплексинде уюштурулуп, анда шейит кеткен курман болгондор эскерилет. Энелер көз жашын төгүп турган жерге быйыл кандуу окуядан бери дайыны чыкпай жүргөн эр-азаматтардын аты түшүрүлгөн тактайча илинет. Ошол күнү болсо улуттук маданий борборлордун өкүлдөрү келип, бир элди жакшылыкка, достукка чакырат деген үмүттөбүз. Эми бул андан тышкары мына бизде бир 3-4 коом пайда болгон, билесиңер да. Дайынсыз жогогондордун коому, шейит кеткендердин коому деген. Ушулардын бардыгына ошо жерлерде кайдана качып жүргөндөргө ошого бюджеттен анча-мынча акчалар берилип, ошол жерде баягы курмандыкка малдар союлат дагы, Куран окутулат. Жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн балдары да унутта калтырылган жок. Ош шаардык жаштар комитети алар үчүн да белек камдап жатышат. Июн окуясына жабыр тарткандардын балдары бизге кат
жазып атышат. Мисалы жанандай велосипед керек, гитара керек, кысасы керектелүүчү буюмдар. Biz azыр ошол жеке ишкерлердин, демирчилердин күчү менен биз азыр ортодон ошол ортомчу катары ошол июнь окуясына жабыр тарткандардын балдарына ошол максат тилектерин орундатуу максатында ушундай бир иш-чараны көздөп атабыз. Ал эми коомдук коопсуздук тартип коргоо органдарынын дыккат көзөмөлүндө. Күч органдары эскерүү күнүн тынч өткөрүп алуу үчүн 8-июндан баштап күчөтүлгөн тартипте иштешет. Аларга элдик кошундун өкүлдөрү жардамдашат. Ош шаардык иштер башкармалыгында иш мерчемдер түзүлгөн. Ош шаарында улуттар арасындагы кыргыз өзбек улутунун арасында түшүндүрүү иштери, достук күчөтүү, достук мамилелерин жана башка ушундай иштерди жасап атабыз. Азыр Ош шаарында бир кандайдыр бир кооптонууга эч кандай негиз жок. Саясий жана оперативдик кырдаал стабилдүү. Шаардагы жашоочулар өз тиричилиги менен өз иштерин кылып, эч кандай бир паника же бир кандайдыр бир маалыматтар жок эч кандай. Араздашкан эки улуттун ортосундагы мамиле жылдан жылга жөнгө салынып бараткандыгы айтылат. Азыр карапайым элдин тилеги тынчтык гана. Эч качан улуттар аралык кагылыш болбой, бейгүнөө эр азаматтардын өмүрү кыйылбаса дешет. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Күндөмү бүгүнкү чыгарылыштарын мына ушундай кабарлар менен жыйынтыктайт. 5-каналдын жалпы жамааты алдыдагы дем алыш күнүңүздөрдүн пайдалуу жана көңүлдүү өтүшүн каалайт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.